Кеңеш берген үчүн ушунча сом акча алыш керекпи? Ал бул деген бюджеттин акчасы да. Карапайым элдин налогунан ушунча акча алып атпайбы? Анан ошонун кишини бияка алып келип замминистр кылышты да. Чакыр Япынын ээси хозяин Эртугрул да, Хун Йылмаз Эртугрул. Элдер алык издөөдө жүргөн Интерпол аркылуу. А Кыргызстанга келип 2 тендерди утуп алды. Туурабы? Bir күрөгү жок, bir лопаткасы жок. Geldi dagы 2 тендерди утту, 2 субподрядка берди, ортодон очойгон акчаны чөнтөккө салды да кетип калды. Минтранс эчтекени билбей отурасыңар. Силердин 70% Минтранстын немелери азыр суракта жүрөсүңөр. АКСте, Финполдо түшкө чейин отурат, түштөн кийин суракта жүрөт. Бишкек кошмончо 23 балаңар кармалган. Рыскел Ченбекович, сизде. Рахмат. Мен убакытты көп жегизбейин. Мага тезирээк жооп бергиле, мен тезирээк суроолорду берейин. Министрдин келбей калган жаман болуп турду. Талас-Тарас суу самыр жолунун 3-чү фазасы кабыл алындыбы? Ак прием. Ак приемки болду да. Качан? 1 ай мурун. 1 ай мурун. Спектр инженер кол койду, ливанская компания. Кол койду. Кепилдик бере аласызбы? Мен эми ал комиссияда эмесмин, бирок мага ошондой далар. Сиз кол койду деп атпайсыз. Кол койгон жок. 36-га өткүзүп берип койдуңар, башкача болуп. Тротуарлар бүткөн жок да. Въездер бүткөн жок да. Негизи баягы эксплуатация уже 2 жылдан бери болуп атат. Анан жанагындай себептер менен кармалып калды. Тротуар 7 километр тротуар бүткөн жок. Бүткөн жок да. 2 светофор орнотуу жумушу калды. Азыр 2 ай срок. Бүтпөгөн жолду кантип кабыл алдырып койдуңар силер? Ким жооп берет эми? Жок, ал бул жерде неме болду да, эксплуатацияга. Жол азыр иштеп атат, юридический. Ошон үчүн биз кабыл алышыбыз керек болду. Ал жолду мен жума сайын өтөм. Окончательный жанагындай акчаларын бүт тактап өткөрүп алган ал бөлүк процедура болот да. Сапаты боюнча, аткарылган жумуштар боюнча, төлөнгөн акча боюнча. Юридический жолду азыр транспорт жүрүп атат, ошон үчүн эксплуатацияга кабыл алууга туура келип атат да. Талас-Тарас суу самыр жолдун 1-чи фазасы өлдү. Өтмөктөн нар жак бетинен машина жүрө албай калды. Бүт контрабандисттер өлтүрдү, туурабы? 4-чү фазасы сиз айттыңыз, мурдагы жылы 2018-жылы Жана Саматович менен биз барып келгенбиз. Сиз бардыңыз беле Таласка? Ошо Кичи Капкага чейин барып келгенбиз. Ошондо эле ТО даяр деген. Даярдалат, биз араптар менен сүйлөшөбүз деген. А сиз айтып атасыз, быйыл күзгө чейин бүтөт деп. Келчинекич, бул жерде 2-3 жылдан бери жана кайсы вариант менен кетебиз деген маселе чечилбей келген. Бул маселе мен так айталам, былтыр сентябрь, октябрь айында гана чечилди. Чечим кабыл алдык ошондой. Ага чейин ТО, если вариант чечилбесе, ТО даяр болушу мүмкүн эмес эле да? Жок, ошондо эле барганда Жана Саматов өз айтканда, мына ушул Кичи Капка менен кеткенге ылайыктуу экен. Казак-кыргыз чек арасы ачылганга эле казактар айткан бир 9 чек ара единица керек болсо биз ачабыз дешкен, туурабы? Ал менен спикерлер арасында сүйлөшүү болгон, чечилген. Таластан Таразга чейинки жол. Через Табак совхоз. Жоон төбө. Туурабы? Кичи Капка аркылуу. Мен экинчи дагы бир суроом, балыкчы орунду жолу боюнча эмне болуп атат? Бүттүбү иш? Балыкчы орунду жолу боюнча иштер бүткөрүлгөн жок, жана 4 миллиард 400 миллион сом каржыланды бул ушул күнгө чейин. 2 миллиард 200 болуш керек, жумаштанчы. 2 миллиард 200 сом. Мындай да, былтыркы жылкы жумуштар бар. Былтыркы жылкы Минтранс акчаңарды бардыгын ошо балыкчы орунду жолун бүтүрөбүз ошо кайтап жибердиңер, туурабы? Азыр ДЭОлорго барыңар, карызыңар толтура. 36 ДЭОга канча карызыңар бар? Өтмөк кышы менен иштеген жок. Балыкчы корунду жолу боюнча чирис келчинекич. Былтыркы жылы капиталдык салымдар беренесинен 50 гана миллион сом каралган. Негизи биз баягы келишимдик милдеттерди аткарыш үчүн эртерээк ал жолду бүтүрбөсөк, мындай последствиялары чоң ал жерде дагычы. Түшүндүм. 50 миллион сом каралган. 36-чы ДЭО боюнча азыр айтып коеюн. ДЭОлар боюнча жок экен менде келчинекич. Пулаттар боюнча бар экен, жалпы 28 миллион карызыңар бар. Балыкчы орунду жол боюнча кайсы консалтинговый компания иштеп атат Лоңкайдын үстүнөн? Кыргызтрек. Кыргызтректин генеральный директору ким? Тургунбаев Алмаз. Ал азыр каякта? Бизде министрликте. Замминистр болуп келди. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, көрүп атасызбы? Балыкчы корунду жолундагы консалтинговый компаниянын генеральный директор азыр замминистр болуп келди. 2019 жылы кылмыш иши козголгон, генеральный прокуратура 166, 304, 360 статьялар менен кылмыш ишин козгогон болчу. Завышение деп.
16 миллион сомго. АКС ГКМБ козгогон кылмыш иши бар. Кылмыш ишин козголгон адамды замминистр кылып коюп атасыңар. Ал ошол эле консалтинговый компания Кыргыз Тирек Бишкек аэропорт Манас жолундагы ошол консалтинговый ушул компания болчу туурабы? Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзү текшерип, жолду кабыл албай кайра тигинин эсебинен жасап турган, билесизби? Болгон да. Анан бул консалтинг технадзор. Эми ошо балыкчы корунду жолдун Бекбосон Жакшылыкович 40 миллион сом, 40 миллион сомдук келишим коюшкан да булар. 26 миллион сомдук нерсени на счетный 16 миллионга ашык кылышкан. Кеңеш берген үчүн ушунча сом акча алыш керекпи? Ал бул деген бюджеттин акчасы да. Карапайым элдин налогунан ушунча акча алып атпайбы? Анан ошонун кишини бияка алып келип замминистр кылышты да. Мына сага оптимизация. Мына сага иллюстрация. Ушундай боло береби? Ал кимдин күйөө баласы? Айтып койбойсузбу? Эми андай байланыштарын билбейт экенмин, бирок бул өкмөттүн чечими да Рус келишимдеги мен ага неме берген туура эмес болуп калат да. Экинчи Бекбосон, мен сизге өткөндө айттым эле да, мына замминистр Каныметовдун Финполго жазып атат. Чакыр Япынын ээси хозяин Эртугрул да, Хун Йылмаз Эртугрул. Эл аралык издөөдө жүргөн Интерпол аркылуу. Кыргызстанга келип 2 тендерди утуп алды. Туурабы? 2 тендерди утуп алып, кайта субподрядка берип, ортодон 10 миллион доллар чөнтөйүнө салды, качып алып кетип калды. Мына жол бүткөн жок. Баткен Исфана, анан Талас-Тара суу самырдын 3-чү фазасы ошондук болчу да. Мына кыргыз жол курулушу менен айлык чоттолуп жүрөт. Жана сиз айтып атпайсызбы, 1 миллион сом бар депчи. 1 миллион сом ошол алынбай калган акча бар. Аны сиз айтып атпайсызбы, 1-чи фазага жана өтмөк тылды жагына жумшайбыз. 1 миллион доллар. АКС ГКМБ кылмыш ишин козгогон Зарылбек Ырсалиев менен Дүйшөнбек экөө кайрылышкан болчу, туурабы? Афера болгондо алар жанагы асфальт бетонный заводдун 4 миллионго баалап туруп кыргыз жол курулушун уктатып коюп кетип калбадыбы? Силер Минтрас ошону кайта ошолго жардам берип, жолду кабыл алдыңар. Тротуар бүткөн жок. 3-чү фазаны 3 жыл сроктон өтүп кеткен. Мөөнөтү качан эле 2018 күзүндө бериш керек болчу. Өткүзө алган эмес. Ошол жерде отурган Осоев деген адвокат болуп Чакыр Япыга. Чакыр Япынын ээси Ташкентте соту тарабынан эл аралык издөөдө Интерполду менен издөөдө жүрөт. Мына менде кагаздар жүрөт. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн нерсе Минтранс менен иштеп атат. 2 чоң килеген тендерде болуп атат. Баткен Исфана, Баткен Исфана 33 километр, Талас-Тара суу самыр 30 километр. Bir күрөгү жок, bir лопаткасы жок. Келди дагы 2 тендерди утту, 2 субподрядка берди, ортодон очойгон акчаны чөнтөккө салды да кетип калды. Минтрас эчтекени билбей отурасыңар. Бул деген кредит да, эл төлөйт да. Мына биз төлөп атабыз, биздин тууган туушка жолдош кыргыз эл төлөп атпайбы? Аферачы. Мына Эпкинди баш кылганда эмне болду? Италиялыктар. Силердин замминистрге взятка акча берем деп камалып жатат, туурабы? Бир замминистриңер. Экинчи замминистр дагы кетти. Ал ошо акыры ошол фирма менен силер жаптыңар, токтоттуңарбы былтыр? Быйыл токтоттуңар, а? Былтыр токтоттук дейт. Былтыр токтоттуңар. Италиялык фирма менен чыктыңарбы келишимден? Алар канча элге азыр акчады карыз. Жол салынбай калды. Жумгалдыктар, байкуштар чаңды алдында калды. Жоопкерчилик жок болот атпайбы? Силер жол салбай эле, мындай жол салбай эле коррупцияга жол салып атпайсыңарбы? Ошолор менен өнөктөш болуп атпайсыңарбы? Мына быйылкыга эчтеке жок. Мына 3 километрден жол беринчи райондун центрлерине. Былтыр пандемияда берилген жок. Мурдагы жылы 3 километрди алдадыңар, чын-чындан келгенде 1,5 километрден бергенсиңер. Район центрлериндеги жолдорго каржыланган жок. Азыр бүт Беулага карызыңар бар, туурабы? Ана кантип министрлик иштейсиңер эми? Силердин штатыңар эле коюп атат. Силердин 70% Минтранстын немелери азыр суракта жүрөсүңөр. АКСте, Финполдо түшкө чейин отурат, түштөн кийин суракта жүрөт. Бишкек кошмонча 23 балаңар кармалган. Сиз айтып атпайсызбы жанагы Сосновкада постто иштеп отур депчи? Мынау комитет мүчөлөрү баардыгыбыз барганбыз. Презентация кылган Жамшитбек Калилов иштеп атыр деген. Арден акча салсаңыз да ачып бербейт, жана банк айтып аткан терминалыңар, туурабы? Тыйын береби? Бербейт да. 50 сом берсең 45 сомун алып кал, 5 сом сдача береби? Бербейт.
Дагы эле кол менен акча алып атпайбы? А контакт болгон жерде коррупция болот да. Силер 3 жылдан бери ошону килеген акчаны кетирдиңер да эчтеке кылган жоксуңар. Мына Шерали Итибаевич иштеп турган убакыт эле ошол жерден түшкөн акчаны, туннелден түшкөн акчаны 60 миллион болчу. Андан бери машина 2 эсе көйдү. Дагы эле 60 миллиондон ашпайт силердики. Демек чөнтөккө кетип атат да. Чөнтөккө кетип атат, өкмөткө кетпей атпайбы. Туннелдин акчасын бар отуруп алып атпайсыңарбы? Ошон үчүн 25 кишиге кылмыш козголду да. Бишкек бош жолун.